Так, ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен. Азаматсыздар, кошулабыз. Так, дагы да кошулабыз. Келиңиздер, кошулганча байланышты текшеребиз. Дароо киргендер, дароо жазабыз. Кандай угулуп көрүнүп жатат бүгүн. Так, практикумдун катышуучулары. Бүгүн биз сиздер менен практикумубуздун экинчи күнү акча топтоо жана инвестиция боюнча сүйлөшөбүз. Так, келиңиздер алгач байланышты текшеребиз. Кандай көрүнүп, кандай угулуп турабыз. Жакшы болсо, жакшы деп жазып коюңуздар. Кандай кызым Асель дейт, рахмат эже сонун. Так, сонун дейт, угулуп жатат дейт. Баары сонун дейт, эң сонун азаматсыздар. Так, эң сонун угулуп жатат дейт. Анда эмесе баары сиздер үчүн аракет кылып жатабыз. Мен жана командам сиздер менен аябай кызуу иштешип жатабыз. Эгер байкасаңыздар, кечээ мен сиздерге тапшырма бергем жана ал тапшырманы мен өзүм гана бул жактан эфирден текшергенче отчеттук иретте мындай бир сыра обзор анализ кылайын дегенмин. Бирок сиздер аябай тапшырманы активно аткарып, ушунчалык группада активно болгон үчүн биз группаларды ачып көрдүңүздөр. Баардык менеджерлерим сиздердин тапшырмаңыздарды текшерип, баардыгыңыздарга кайтарым байланыш бергенге аракет кылышты. Жана бергенде берип жетиштик. Жетишпей калгандар болсо, бүгүнкү тапшырмадан да аткарып, дагы кайра аракет кылсаңыздар болот. Жакшы угулуп жатат дейт, байланыш жакты дейт, жакшы дейт, сонун угулуп жатат, көрүнүп да жатат дейт. Лейлектен салам дейт, Лейлекке салам. Анда эмесе баштадык. Ким тапшырманы аткарды? Кечеги тапшырманы ким аткарды? Мен хотя көрдүм группаларда, что көпчүлүгүңүздөр аткардыңыздар. Көпчүлүгүңүздөр ушунчалык кызыгуу менен финансыга, именно өзүңүздөрдүн финансыңыздарга, акча каржыңыздарга мындай айтканда серьезно кириштиңиздер да. Мен ошол нерсени группаларда карап отуруп аябай байкадым. Азаматсыздар, жана ошондой эле мен командамды да мактап кетким келип атат. Алар дагы азамат. Сиздердин ар бириңиздерге болушунча колдорунан келишинче убакыт бөлүп, аракет кылып, сиздердин тапшырмаңыздарды текшергенге чейин аябай аракет кылышты. Ошондой эле сиздер дагы өзгөчө чындап мындай ойной эле эмне дейт экен, угайынчы, эмнени айтат экен, көрөйүнчү деп эмес, именно чындап бир осознанный бир изденүү менен келген экениңиздер ушундай сезилип турат. Азаматсыздар, анда сиздер мага, мен сиздерге экенбиз себепчи экенбиз. Мен аткардым дейт, такырымында эсептеп көрбөпмүн дейт, биринчи болуп аткардым дейт азаматсыздар. Так, кечээ мен катышпай калдым дейт. Кубантам дегенби? Ошондо аккаунттун аты. Кубантам. Анда эмесе биз сиздер менен бүгүн практикумубуздун экинчи күнүн улантабыз. Улантабыз себеби дегенде, кечээ биз сиздер менен акчабыздын каяктан келип жатканын, ошондой эле каякка кетип жатканын анализ кылдык. Андан сырткары биз сиздер менен акчаны бөлүштүрүүнү үйрөндүк, категорияларга бөлгөндү үйрөндүк. Андан сырткары биз сиздер менен чыгымдарыбызга чектөө койгонду, чыгымдарыбызды башкарууну үйрөндүк. Ошондой эле көп эле өзүңүздөргө мындай психологически жакшы бир терең түшүнүктөрдү алдыңыздар. Ал эми очень жаль, что Бишкекке келгениңизде бара албай калдым дейт. Буюрса дагы барабыз. Кечээ күнү кайталай кетсеңер болобу, кыскача дейт. Жок, убакыттар, потому что бизде бүгүн аябай сонун кызыктуу, кечегиден дагы тереңирээк киребиз деп айтканмын. Бүгүн биз сиздер менен акчаны топтоо жана инвестиция, аны көбөйтүү. Бирок кантип? Көпчүлүгүңүздөрдүн сурооңуздар ушул. Акчаны топтойм, бирок дальше эмне кылышты билбейм. Чогултам, кайра иштетип салам, потому что кийинки кадамды, кийинки действияны билбейсиз чын эле. Менде деле ошондой болгон. Мурда бир убакта да, азыр эмес.
акчаны топтоо жана аны көбөйтүү бирок кантип деген суроо көпчүлүгүңүздөрдүн оюңуздарда, жүрөгүңүздөрдө бар, туурабы? Бүгүн биз сиздер менен дал ушул темада сүйлөшөбүз жана дал ушул темада биз сиздер менен бүгүнкү практикумубуздун экинчи күнүндө иштейбиз. Практикум демек практика, көбүрөөгү. Так, анда эмесе аткардым, бирок жөнөткөнгө жетишпей калдым. Конок келип калды дейт. Макул. Келиңиздер, анда мен бир азга комментарийди өчүрүп турайын. Акчаны топтоо жана аны көбөйтүү биздин бүгүнкү экинчи күнүбүздүн темасы экен. Анда эмесе негизи эле ушул акчаны топтоодо жана аны көбөйтүүдө негизи баягы акчанын табуусу бар, анан топтолушу бар, анан көбөйүшү бар да. Бирок тилекке каршы биз билбестиктен же болбосо билимсиздиктен дейин, тагыраагы эмне кылабыз? Только табабыз, коротобуз акчаны бир багыттуу гана иштетебиз. А бирок ошону бир акчаны сактап калууну, аны топтоп чогултууну, анан аны жумушка киргизип иштеп көбөйтүүнү биз такыр даже ойлонбойбуз. Себеби кечеги айткам мен, себеби эмне үчүн? Себеби бизге жөн эле акча тап, ошол тапкан акчаңа жараша жакшы жаша, жеп ич, мындай кыскасы көп акча тап деп эле ошол нерсеге үйрөткөн. Коомчулук бизди ошол нерсеге эле тарбиялаган. А бирок аны акчаны башкар, аны деген бөлүштүр, аны деген сакта, чогулт, көбөйт. Сен өмүр бою эле иштеп тура бербейсиң. Сен эмес, сенин акчаң иштеп эртең сени баксын. Бир эле мамлекеттик пенсияны күтүп же баланын көзүн карап отурба. Азыркы табаткан акчаңан иштет дагы көбөйтүп, эртең сени бакчудай бол деген кеңешти, сабакты эч ким бизге эмне айткан дагы, үйрөткөн дагы эмес. Дал ошол себептен бизде көпчүлүктө даже көйгөй бул акча топтой албагандык. Менин аудиториямда эң чоң көйгөй карыз көйгөйү. Андан кийин эле акча чогултам, бирок кайра эле иштетип салам. Же болбосо такыр эле чогултууну билбейм. Эч чогулта албайм. Чогултайын дейм, бирок жетпейт. Чогултайын дейм, бирок болбойт деген көйгөй. Мен ушул көйгөйлөрдүн үстүнөн иштеп келатам. Быйыл аябай приятный көйгөй кошулуп калды. Кантип акчамды көбөйтөм деген. Себеби өзүм ошол теманы эмне кылдым? Көтөрүп чыкканга байланыштуу. Эми караңыздар, эмнеге мен акча топтойм? Негизи эле биз топтой албагандыгыбыздын бирден бир себеби ошол акчаны топтоо үчүн бизде так максат жок. Потому что биз топтойбуз, дальше эмне кылышты билбейбиз. Топтоп, может, үйүм ремонттойм, топтойм, может, жаңы мебель алам, топтойм, может, үйүм жамбашына баня салып алам деген сыяктуу эле бир мындай пассивке карата эле ой жүгүртүп коебуз да. Бирок топтогондун биринчи эле максаты сөзсүз түрдө акчанын иштеп акча алып келүүсү болуш керек. Биз мисалы ал үчүн бизде так максат болуш керек. Так максат деген бул мен эмес, мен акчам иштеш керек. Мен мындай бош эркин жашоодо болушум керек. Акчаларым иштеп мага акча алып келип, ошолор мени багыш керек деген, же болбосо акча эркиндиги деген бир так максат болуш керек. Ал максаттын баасы канча? Мисалы сиз бир айда канча акча болсо сиз эркин жашай аласыз. Мисалы 200 000 болсо же 100 000 болсо, ал акча пассивно сизге келип турса, бирок сиз иштебей деле ошол акчага эркин жашай аласызбы? Ким өзүнүн эркиндик суммасын мындай айта алат? Мага айына, давайте комментарийге жазсаңыздар болот. Иштейли. Мага айына канча акча болсо мен өзүмдү эркин сезет элем. Бардык муктаждыктарым жабылса, каалоолорум жабылса, сөзсүз эле миллион эмес да. Сөзсүз эле акча эркиндигине чыгыш үчүн миллиондор керек эмес. Сөзсүз эле чоң акчалар болуш керек эмес. Ошол чоң акча деле жетпей жатса, бул деле эркиндик эмес да. Ошол так максат, менин мисалы так максатым, именно финансыда менин так максатым, мен иштебешим керек, менин акчаларым, азыр мен табаткан акчаларым иштеш керек, алар иштеш керек, алар эртең мени багыш керек. Мен эс алууга, жер көргөнгө, жер кыдырып, эл көргөнгө менде убакыт жана акча болуш керек. Байлык менин бош убактым жана бош акчам менен өлчөнүшү керек. Түшүндүңүздөрбү? 150 000 дейт, 1000 дейт, 100 000 дейт, 200 000 дейт, көрдүңүздөрбү? Бирок ушул акча айына 500 000 дейт. Бул деле сонун 250 000 дейт. Караңыздар,
Демек бул силердин максатыңар болсун. Мен дальше үйрөтөм. Кантип ошол максатыңарды орунда. Демек эмне үчүн сиз акча топтошуңузга вот биринчи жооп. Значит, сиз өзүңүздүн эркиндик жашооңузга чыгыш үчүн сиз азыр акча чогултушуңуз керек. Анан так максатыңыз ошол болду. Ошол максаттын баасы чыгып атат. Мынакей бирөөңөр 500 миң, 200 миң, 50 миң, 150 миң, 100 миң. Бул сиздердин максатыңардын эркиндик максатыңардын баасы. Жана убакыт. Себеби максат койгондо билесиздер, конкретика бул деген сөз убакыт эмеси так болушу керек. Мисалы, убакыт жана өлчөмү да. Мисалы, мен 1 жылда 200 миң акча чогултам. Же болбосо 2 жылда мен 500 миң акча чогултам. Жана ошол 500 миңим иштейт. Мага акча алып келет деген, мисалы. Айына 400 миң, 100 миң, 200 миң, малатсы. Буга чейин бирок ушуну ойлоңсуздарбы? Максатсыз акча топтоо бул жыйынтыксыз. Көпчүлүк адамдар максатсыз эле чогулта берет да. Кичине акча жанымда туруп турсунчу, бир нерсе болуп кетсе, вдруг что, ушуну иштетем да. Вдруг деп туруп эле эмне кылат? Максаты жок, пока ал акчага максат кое элек, ошон үчүн дагы акча топтолбойт. Топтолсо дагы сиздин кызыкчылыгыңыз сиздин максатыңызга эмес, башка бирөөнүн зарылчылыгына кетет. Ошондой акча. Акча табам, бирок жетпей калат дейт. Көрдүңүздөрбү? Демек, эмне үчүн акча топтойбуз? Биз дал ошол нерсени түшүнүшүбүз керек экен. Так, следующий слайд. Эми көпчүлүк кетирген катан айтып берейин да. Көпчүлүк азаматсыздар. Сонун блокнотуңуздарга дагы менин эркиндик суммам ушул, буюрса мен ушул сумманы чогултуп, инвестиция жасап, ушул эркиндикке келем деп өзүңүздөргө чечим, максат жазып алыңыздар. Көпчүлүк кетирген ката мынтип айтышат да. Жетпей жатса дейт, кайсы акчаны топтойм дейт. Жакшы эле азыр жазды бирөө. Жакшы эле акча табам, бирок жетпейт деп атат. Кийинки айдан баштайм дейт. Бул айда азыр полный расходторду жаап берейин, кийинки айдан чогултуп баштайм дейт. Же болбосо балдар чоңойсун, анан кийин чогултуп баштайм дейт. Же кирешем бир аз көбөйсүн, анан кийин чогултуп баштайм дейт. Же көбүрөөк топтогондо, көбүрөөк таап баштаганда, то есть көбүрөөк таап баштаганда, анан баштайм чогултуп дейт. Көпчүлүктүн бул катачылыктар тилекке каршы не в реальности, а просто в мыслях. Оюбузда гана биз уже ката кетирип коебуз. Оюбузда эле биз уже жеңилип калабыз. Жеңүүчүнүн ой жүгүртүүсү эмес. Мисалы, мен кылам, мен табам акча, мен чогултам акча, мен жетем максатыма, мен эркиндикке чыгам, мен акчага зарыкпай жашайм, мен карызы жок жашайм, мен карызым болсо да төлөйм деген бир оюңузда сиз уже мындай бир чечимди жеңген ой эмес, оюңузда уже сиз жеңилип атасыз. Бул жеңүүчүнүн мышление победителя, жеңүүчүнүн анан жертванын ой жүгүртүүсү бар да. Мисалы, оюнда эле уже кайсы акчаны топтойм, өзү жетпей атса. Кийинки айдан баштайынчы. Же болбосо кичине көбүрөөк тапканда чогултуп баштайын, азыр эмес дейт да. Анан же балдарым чоңоюп алсын дейт, же шаарга көчүп барайын дейт, же азыр кайнемдер менен турам, эртең өзүбүзчө бөлүнгөндө анан топтоп баштайм дейт. Ушул сыяктуу. Или бир ишинен кичине мындай иши алсыз болуп аткан болсо, кичине ишим жүрүшсүн, анан чогултам деген сыяктуу. Бул нерселер пока боло элек, бирок оюнда эле ушул ойлоруна өзү жеңилип калып эле эмне кылып коет, ушул каталарды кетирип коет дагы, жыйынтыгында акча чогултпайт, чогултайын десе дагы баягы эмне максаты жок болуп калат. Ал эми уже акча топтоодогу катачылыктар кандай? Мисалы, көпчүлүк мынтет да, акча келет, анан ага буга коротот, аны муну төлөйт, бардык төлөмдөрдү, зарыл эмелерди баарын жабат, муктаждыктарды жабат, анан ашса чогултам дейт. Бирок тилекке каршы эмне болот? Ашпай калат. Анан кийинки айдан дейт, кийинки айдан караса дагы деле ошол картинка кайталанат. Акчанын ашканын топтойм деген дагы бул уже ката. Эч качан акча ашпайт, потому что сиз акча келгенде биринчи кетүүчү энергия кылып койдуңуз да. Ал агып кетүүчү энергия сиз бирөөгө төлөп койдуңуз да. Ал сиз төлөгөндө сүйүндү да тиги адам. Ал сүйүнгөнү менен сиз төлөм кылганда ал сүйүндү дагы сиздин акча энергетикаңызды тартып алды. Сизде уже
ар акча кеткен сайын сизде энергия түгөнүп атат да. Калбайт уже. Ошон үчүн кийинки акчаларыңыз дагы эмне болот? Просто через вас кете берет, өтүп кете берет. Ашса чогултам деген бул туура эмес. Биринчи эгер сиз өзүңүзгө чогултууга алып коюп, топтоого 5000 сом, же 2000 сом, же 1000 сом, же 500 сом, же 10 000 сом, тапканыңарга жараша да. Алып коюп, анан калганын бөлүштүрүп баштасаңар, это уже другое состояние. Бул башка абал болот. Адамда бул такыр башка абал. Булар көбүнчө мындай ток болот, токтоо болот, мындай молчулук сезимде болот. Спокойствие болот, страх жок, коркуу жок, потому что тапкан акчасынан өзүнө төлөдү, өзүнө акча алып койду, топтоого бөлүп койду, анан калганын мындай со спокойной душой эмне кылат? Бөлүштүрө берет. Акчам түгөнүп калат. Ой, акчам түгөнүп калды. Ой, мына түгөнүп атат. Эмне кылам? Кийинки айга кантип барам? Деген баягы коркунуч ойлор келбейт. Потому что акча бар да, бар деген сезимде калат. Акчанын биринчи энергиясын эмне кылды? Өзүнө алып калды. Көрдүңүздөрбү? Экинчиси топтогон акчасын кайра иштетип салат. Себеби максаты жок, же болбосо максатына жетишине көзү жетпей калды. Көбүнчө максатсыз болгон учурда, акча чогултуусу максатсыз эле болгон учурда, чогултуп атканда эле бир зарылчылык чыгып калат, что-то бир нерсе зарыл болот дагы, анан мелич деп анан топтогон акчасын дагы топтойм да, же болбосо ошол нерсе важныйраак да деп туруп, топтоо, чогултуу бул самый важный нерсе финансыда. Самый важный нерсе, эң биринчи чогултуу топтоо. Андан башка нерсени сиз жогору коюп аткан болсоңуз, анда сиз финансыда жеңилип жатасыз. Демек, топтогон акчасын ким кайра иштетип салып жаткан болсо, бул эң чоң катаны аткарып жатат. Андан кийинкиси акчаны үйдө же копилкада топтоо. Негизи бүгүнкү күндө үйдө же копилкада акча топтоо бул просто акча топтоо да, бул өлүк акча деп коет. Это не живые деньги. Почему? Потому что эти деньги не работают. Бул акчалар иштеп жаткан жок. Бул акчалар жөн эле жатат. Үйдө диванда жөн эле акча таппай жаткан адамдар бар го. Раздражение болосуңарбы ушундай адамдарды көргөндө? Жөн эле диванда, как будто бар жокту кыйратып койгондой жата беришет го. Барбы ошондой адамдар жашооңордо, хоть ким болсун? Күйөөңөрбү, байкеңерби, бир тууганыңарбы, досуңарбы, кошунаңарбы, айырмасы жок. Барбы бирок ошондой адамдар? Жиниңер келеби? То же самое. Акча дагы жөн эле үйдө жатканы бул туура эмес да. Бул өлүк акчага айланат. Факт, что акча турат, сумма турат, но ал акча күндөн күнгө өзүнүн күчүн жоготуп жатат. Ошондуктан үйдө же болбосо просто так копилкада акча чогултуу азыр такыр мындай не актуален. Азыр чогулттуңбу, сразу инвестиция кылыш керек. Чогулттуңбу, сразу инвестиция. Сразу сен өзүңдүн тапкан акчаңа жараша ылайыктуу инструмент таап алып, билип алып, үйрөнүп алып ошол инструментти. Анан ошол жака дайыма акчаны сразу моментально жумушка киргизип туруу, моментально, потому что караңыздар канчалык базар басып, бат өсүп жатат. Инфляция деген нерсени эске алышыбыз керек. Инфляция жеп коет бир жыл үйдө жөн эле жаткан акчаны. Туурабы? Үйдө же копилкада жөн эле бул акча өлүк акчага айланып калат. Акчанын энергетикасы өчүп калат. Ал акча уже сизге иштебейт, эч нерсеге деле жарабай калат. Анан максатсыз чогултуу. Көпчүлүк адамдар чогулта берейинчи, көрөм да, чогуло берсинчи, анан ошого карап бир нерсе кылам да, алам да, коем да дейт. Но максатты нужно ставить заранее. Заранее сиз акча чогултканга чейин эле максат коюп алышыңыз керек. Ошондо эгер сиздин максатыңыз так болсо, жана сиз жөн эле үйдө чогултпай сразу инвестиция кыла турган болсоңуз, ошондо сиз убакыттан дагы, акчадан дагы утасыз. Анан көпчүлүктүн 5-чи катасы бул туруксуздук. Иногда бир чогултуп коет, мисалы. Мен мисалы азыр курстарымда эмнеге машыктырып атам? Именно туруктуу акча чогултуу плюс инвестицияга машыктырып жатам. Себеби туруксуздукта акчанын көбөйүүсү өтө жай болот. Жана жайдан дагы мындай эми эле инфляцияны жаап калат дагы, пайдасын көрө албайбыз да. Мындай, как будто сиз инвестиция жасап жаткандай процессте жүрө бересиз,
но результат жок дегендей да. Баягы орустардын жакшы сөзү бар го, не будь в процессе, покажи результат дейт го. Ошол сыяктуу жөн эле типа акча чогултуп, инвестиция кылып аткандай эле болуп, иногда кылып коюп, иногда токтотуп коюп, туруктуулук жок да. 1 ай калат, 2 ай унутуп калат, 3 ай калат, 4-нчү айда акчасын жеткире албай калат. Ушул сыяктуу. Почему? Потому что булардын көбүндө система жок. Булардын көбүндө туруктуу инвестиционный инструмент жок. Система жок, баягындай доверительный именно инвестицияга доверительный жандай подходу жок. Или бир наставниги жок, или ошондой бир чөйрөдө эмес. Билими жок эң негизгиси, же өзүнүн тартипсиздиги, дисциплинасы жок, жеке өздүк дисциплина. Эми туруксуздуктун өзүнүн ичиндеги несколько себептери бар да. Бир адам өзүнүн туруксуздугуна өзү себепчи болсо, башка адамга өзү эмес өзүнүн бир билими бар, просто системалаштырган эмес болсо дагы, же бир инструментти туруктуу карманбай эле секире берген адамдар дагы бар. Мен азыр көп инвесторлорду өстүрүп чыгып уже байкап калдым. Бирөөсү бар, бир инструмент менен эле ай сайын туруктуулук менен эле уже сонун капитал жаратып атат. А бирөөсү бар, аны деле алып берет, буну деле алып берет, тигини деле, ач көздүгү бар да. Акция десең аны деле алып берет, алтын десең аны деле алып берет, недвижимость десең ага деле кире берет, чачыратып алат. Bunday деле болуш керек, но тоже есть мерасы бар да, чеги бар. Мисалы өтө эле бар жок эле апсыгып эле акчаңды чачыратып албашың керек да. Акча чачырап бирикпегенде дагы иштей албай калат да, түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн туруктуулук, максаттын так болушу, анан акчаңыз жөн эле үйдө чогултпаңыздар, или картада эле өзүнчө эле чогулта бербеңиздер. Копилкада да чогултуу, эми бир ай, 2 ай чогултсаңыздар болот. Но азыр есть такие сонун инструменты, которые можно и онлайн, электронный кошелектордун копилкасында даже инвестиционный инструменттер аркылуу дагы сонун акча топтоону параллельно плюс бир эле убакта одновременно чогултуп и еще инвестиция кылсак боло турган сонун мүмкүнчүлүктөр бар да. Дал ошол нерсенин үстүнөн биз эмне кылышыбыз керек? Иштешибиз керек. Эми мен сиздерге акча топтоо үчүн даяр бир сонун инструкция берейин, потому что силер азыр мен сезип атам, акча топтооңар келип, уже мындай кызыгып, да, действительно чогултуш керек. Ушунча жүрүп неге чогултпадым деген сыяктуу уже мээңерде мондай ойлор башталды. Акча топтоо үчүн даяр инструкция. Көпчүлүк кыйналат акча топтогондон, потому что акча топтоо дагы бул бизге баягы акчаны тапканчалык үйрөтүлгөн адат эмес. Акчаны тап деп бизге айтып атпаймынбы, коом үйрөттү. Коомчулук бизге үйрөттү, ошого тарбиялады, керек болсо были время даже заставлять этип иштеткен, туурабы, акча тапканга. Бирок сакта, чогулт деп эч ким бизди не заставлял. И эч ким бизди үйрөткөн дагы жок. Ошон үчүн это такой навык, который мындай өнүкпөй калган да. Бул дагы жөндөм, акча чогултуу дагы бул жөндөм да. Аны дагы мындай калыптандырыш керек. Калыптандырып алгандан кийин анан адаптация кылыш керек, аны үйрөтүш керек. Андан кийин анан уже сенин жашооңдун бир бөлүгү болуп калат. Эми ошол себеп үчүн дагы бул баягы бизде үйрөтүлбөгөн навык мындай жөндөм болгон үчүн бизди бирөө күтпөңүздөр, мени келип бирөө үйрөтүп кетет деп. Ар кимибиз өзүбүз үйрөнүшүбүз керек, аракет кылыпчы. Мисалы мен деле бунун үстүнөн канча иштегенмин да, чогултуп иштетип салат элем. Ошентип менде дагы наставник залдан көп окуучулардын арасынан айдап чыккан мени. Антип өзүңдү башкара албайсыңбы, өзүңдү менетиң өзүң күйбөйсүңбү, зачем анда бер жерде жүрөсүң, чыгып кетешке деген. Мен ошондо 70 000 сом акча чогултуп анан кирсем, тиги уже отчет алып аткан экен, канча чогулттуңар, эми максат койдуруп эмне кылып аткан экен, а мен болсо отурам. Мен иштетип бердим депчи. Ошондой болгон да. Я понимаю, ошондой болушу мүмкүн. Силерде дагы может и болуп деле келатат да. Но бир ушундай момент келет, мага окшоп бирөө же турмуш өзү үйрөтөт, или бирөө бир ситуация ошол нерсеге үйрөтөт, что чогултуш керек экенине. А бирок өзүбүзчө уже мындай осознанно билим алып кой ушул нерсени үйрөнөйүн дей турган болсок, анда мен сиздерге азыр даяр ушул инструкцияны берем. Бул мен дайыма колдонуп келген техника, дайыма дароо техникасы. Сразу эле мындай кылсаңыздар болот да. Эч нерсеге карабастан, эч нерсени ойлонбостон, эч кандай расчет чыгарбастан, анализ, эч нерсенин кереги жок да. Сразу и всегда.
дайыма акча келдиби, канча акча келди, кимден келди, кайсыл жумуштан келди, ким берди, чай ичип кой дедиби, айлыгыңызды алдыңызбы, айырмасы жок, жолдошуңуз көйнөк алып ал деп бердиби, балдарыңыз апа чай ичиңиз деп бердиби, же чөнтөгүңүзгө салыңыз дарман болсун деп бердиби, мен билбейм иши кылса. Любой акча, который кандай болбосун сизге келди, жазбы, кышпы, күзбү, күнбү, түнбү, айырмасы жок. Сразу дароо эмне кылабыз? Биринчи бөлүп алып коебуз, топтоо үчүн, чогултуу үчүн. Анан аны узакка кармабайбыз. Сразу инвестиция, потому что азыр ошондой мүмкүнчүлүк бар да, макул, илгери болгон эмес. Илгери нерлерибизде, төшөктөрдүн арасында, сандыкта. Мен тайнем эсимде, монтип барсаң, колун салып, анан алдагы газета, бир мындай ак кагаздар болот эле, ошондой конфеттин немелери, мындай ак порканттын кагаздарына окшогон агыш. Ошондойлорго кабат оролгон, анан минтип ачып, капустага окшоп кабат ачып, анан минтип чыгарып берет эле да. Анан бул мындай эми ошентип акча чогултканда ошо жагына катып. Азыр ким ошентип үйдө бирөөдөн бекитип, сандыкка салып, акча бекитсе ал адам күйөт. Азыр акча иштей турган заман. Азыр илгерки заман эмес. Азыр сразу инвестицияга салыш керек. Сразу инструмент тауып, ошол инструментке байлаш керек. Акча работник, это иштей турган инструмент. Алла таалам акчаны иштесин, бизди жашасын деп жаратты. Демек акчаны иштетип биз жашайлы да, туурабы? Анан кечке иштеп жүрө беребиз, эс алайлы десек убакыт жок, бир жака барайлы десек убакыт жок, жашайлы десек убакыт жок, анан ошентип өмүр өтүп кетип атат да. Карасам 50-ге, 60-ка чыгып калган болуп атабыз. Ошондуктан дароо сразу канча акча келбесин өзүңүз менен келишим түзүп алыңыз. Мен ар бир келген акчаман 10% же 20% инвестиция кылам деп, топтойм деп да. Мисалы 1000 сом келди, 100 сом алып коюңуз. 10 000 келди, 1000 сом алып коюңуз. 20 000 келди, 2000 сом алып коюңуз. 10%. 500 сом келди, 50 сом алып. Дайыма дароо сразу биринчи алып коюңуз. Биринчи ошондо энергия сизге келип, сизден бурулуп, сизге чогулуп баштайт. И бул энергия, бул көбөйүүчү энергия. Это плюсовая энергия. Если силер акча чогултуп, бирок ал акча жөн эле үйдө жаткан болсо, копилкада же жөн эле үйдө, паластын түбүндө же төшөктүн арасында жаткан болсо, это минусовая энергия. Ал акча иштебей жатабы, значит там нет энергии. Ал просто өчүп атат, өлүп атат деген сөз. Акчаны антип эметиштин кереги жок. Сактап убакытты, потому что акча, время бул эки мындай, кандай десем, күчтүү ресурстар, который сизге результат алып келе турган. Качан акчага убакыт кошулганда сиз результат көрөсүз. Акчанын өзүнөн результат көрө албайсыз, если нет время. Времянын өзүнөн жөн эле акчаңыз жок эле арадан 5 жыл өтсө деле сиз ойлобоң да, мисалы акча таппайлы же акча чогултпайлы же инвестиция кылбай эле, просто времянын өзү өтүп арадан 5 жыл өтсө эле сиз бай болуп кетесиз деген сөз жок да. Качан акчага сиз конкретный бир убакытты кошосуз, ошондо гана эки ресурс бириккенде гана анан результат болот. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн дайыма дароо сразу ар бир келген акчадан эч нерсеге карабаң. Күйөөңүздүн маанайы, өзүңүздүн маанайыңыз, балаңыз ыйлап атабы, ооруп атасызбы, соосузбу, выходнойдо, отпускада жүрөсүзбү, же иштеп атасызбы, чарчадыңызбы, эч нерсеге карабаң, эч нерсеге. Сразу 10% хотя бы откладывайте, чогултуңуз и сразу эмне кылабыз? Автоматтык сактоо деген бул сразу жумушка киргизүү, акчаны сразу иштей турган. Мисалы, мен сонун адал инвестициянын бир түрүн үйрөтүп атам окуучуларыма, который именно ушул мен айтып аткан нерсени сразу топтоп, сразу иштеп, сразу топтоп, сразу иштеп, чогултуу инвестиция экөө бир жүрө турган инструмент, это мудараба. Бул боюнча буюрса менде курстан үйрөнөсүздөр. Кантип ачабыз, кандай кылып иштетебиз, как дольше продлить ошол инструментти, чтоб сизге иштеп берсин үчүн да. Анан конверт методы. Это тоже метод хороший. Бул баягы, мисалы, мен кече күнү ош инвесторлор менен жолукканда бир эже ошол именно ушул метод мага жакты деп ушуну жасап келиптир. Кайрымдуулугуна, өзүмдүн өсүп өнүгүүмө, саякатыма деп конверттерге бөлүп алыптыр. И каждый раз акча келгенде ошол по конверттан бөлүштүрүп коет да. Бул дагы именно акчаны топтош үчүн сонун мындай даяр сиздер үчүн инструкциялар. Сиздерден бир кабар алып коеюн,
комментарийди жандырайын. Түшүнүктүү эле болуп жатабы, кимге жагып жатат, ким пайда алып жатат, плюс басып коюңуздар. Бул инструкциялар мени өстүргөн жана мен дайыма колдонгон, эч качан токтотпогон инструмент, который мени бүгүнкү деңгээлге алып келген, бүгүнкү ийгиликке алып келген, бүгүнкү мага өзүмө жетерлик, хотя прям миллиард миллиондор болбосо дагы акча эркиндиги. Мен иштебесем дагы мага төрт тараптан акчалардын пассивно келип турушу бул мен үчүн чоң эркиндик. Ушул именно деңгээлге жетиш үчүн мага дал ушул дайыма дароо техникасы жардам берди. Я сразу ошол баягы наставнигим мени залдан кубалап чыккандан кийин эле мен ушунчалык намыстандым. Анан ойгонупмун да көрсө. Анан уже чындап эле мен өзүмө күйбөсөм мага ким күйөт? Мен өзүм менетиме өзүм эмнеге мен ошончо 70.000 6 ай кыйналып чогултуп анан 1 саатта жок кылып койдум. 1 саатта ойлонбостон туруп ошону иштетип салганмын да. Так, эң сонун дейт, плюс дейт, жакшы экен дейт, мага жагып жатат дейт. Так, молодцы. Азаматсыздар, акча топтоп жатам, бирок үйдө сактап жүрөм го. Үйдө сактап жаткан болсоңуздар, ал акча жоголуп жатат. Ал акчага эртең эч нерсе кыла албай каласыздар. Ошондуктан срочно нужно инвестировать. Потому что азыр даже убакыттын эмеси жок. Байкасаңар, убакыт ушунчалык тез өтүп жатат. Мурда таң атып кеч кириши кыйын эле. Азыр ойноп, оюнга тойбой, билбейм, азыр мындай өтө тез да. Ай сайын мисалы 2000 сом алып койсом, аны кайсы инвестицияга берсек эле ошол жагы түшүнүксүз да, депозит халал эмес делет го дейт. Эфирдин аягына чейин отуруңуз, мен азыр сизге айтып берем кайсыл эмелерге салабыз экен. Так, бүгүн айтып атпаймынбы, биз сиздер менен акча топтоо жана инвестиция боюнча сүйлөшөбүз деп. Эми караңыздар. Эгерде ким акча топтосо, акча топтоо эмнеге алып келет? Сизди инвестицияга жетелейт, сизди эркиндикке алып келет. Ким акча топтосо, албетте кылса да инвестициядан кылбай эле топтоп жүрө бергениңиз менен ал эркиндик эмес. Ал иштеп сизге акча алып келбей атса, ал бир моменттин акчасы болот. Сиз 10 жыл топтодуңуз, бирок 10 жыл топтогон акчаңыз бир моменттин акчасы. Бул деген сөз, сиз 10 жыл чогулткан акчаны кече мага окшоп бир моментте коротосуз. Бир моментте бир нерсеге жумшап иштетип бересиз. И то ошол жумшаган жагыңыз туура жак болсо жакшы, анан туура эмес жак болуп калса көпчүлүк өкүнүп тилин тиштеп отуруп калат. Көрдүңүздөрбү? 10 жыл же 5 жыл же 5 ай чогултуп келген акчаңыз 5 ай кийинки жашай турган жашоонун акчасы эмес, бир эле моменттин акчасы. Ошондуктан сиз топтодуңузбу, значит, сразу инвестиция кылышыңыз керек, чтоб ошол акча сизге ошондой 5 жыл, 5 ай аралыктары сизди багыш үчүн. Эгерде ким акча топтобой турган болсо, анда ал сөзсүз акча топтоо именно сизди мындай карызга батырат. Карызга алып келет, потому что акча топтогон адамдын дайыма акчасы жок да. Акчасы жок адам эмне кылат? Вдруг что? Мисалы, конок келип калды или ооруп калды, баласына акча дары керек болуп калды. Карыздакы сурап барабы? Демек, көрдүңүздөрбү? Акча топтобогондук, резерв кармабагандык, бош акча, запас акча кармабагандык, жана акчасы түгөнсө да ордуна акча келип баспаса, система жок болсо, инвестиция жок болсо, ал сөзсүз бир күн эмес, бир күн карызга алып келет. Ал сөз карызга батат. Эми сиз кайсы жолду тандайсыздар? Комментарийге жазабыз. Мен тандаган жол деп туруп жазыңыздар. Инвестиция, акча топтоо же болбосо топтобойм деп. Кантип инвестиция кылабыз, азыр айтып берем. Шашылбай турабыз, Так. Караңыздар. Мен айтып атам, азыр силер жазып атасыңар. Мен акчаны үйдө эле топтоп жүрөт экенмин. Кантип эми көбөйтөм, кантип мен жөн эле сактап жүрүпмүн деп атасыздар да. Ал эми акчаны жөн эле баягы топтоо эмес, инвестицияга жумшоо, ошол сиз жөн эле топтосоңуз ошол эле акча болот да. А бирок инвестицияга жумшай турган болсоңуздар, ал көбүрөөк акча алып келет. Мисалы, кантип? Жөн эле караңыздар, күнүнө 100 сомдон баштап топтолгон акча сизди миллиондорго алып келет десем ишенесиздерби? Топтоо дейт, топтоо, азаматсыздар, мен топтойм дейт, мен тандаган жол бул акча топ, азаматсыздар, сонун.
Инвестиция сонун. Эми караңыздар. 100 сомдон баштап топтолгон акча сизди миллиондорго алып келет десем, ким ишенет? Ишенесиздерби? Мен деле 100 сомдон эле баштагам. 100 сом, 10 сом, 1000 сом, 20 сом, 50 сом эле. Эч качан инвестиция үчүн чоң акча керек, чоң бизнес керек, чоң сумма керек дебеңиздер. 100 сом деле, 1000 сом деле, 10 сомдон деле чогултуп баштаса болот. Ишенем дейт. Азаматсыздар. Эми бул жерде көбүңүздөр инвестицияны түшүнөсүздөр, анан түшүнбөгөндөр да болушу мүмкүн. Ошолор үчүн айтып коеюн. Инвестиция деп эле атасың, бул өзү эмне деген болушундай деле отурган, түшүнбөй деле отургандар болушу мүмкүн. Балким бул терминди биринчи жолу угуп жаткандар болушу мүмкүн. Балким бирөөлөр мен окуучуларым көп мынтип калышат. Мен инвестиция деп угуп эле жүргөм, бирок как будто мен үчүн эмес дейт. Ал инвестицияны кылган адамдар кандайдыр бир башкача адамдар деп. Даже менин өзүмдө деле ошондой эме болгон да. Инвестиция это где-то в Америке, да? Не в Кыргызстане. Мен оюмда ушундай болчу. Мурда да. Инвестиция деген бул өзү эмне? Сиздерде деле ошондой кандайдыр бир чектөөчү ойлор, ишенбеген күмөн ойлор болушу мүмкүн да. Негизи биз сиздер менен инвестиция бул өзү эмне экенин түшүнүп алалы. Мен түшүнбөй жатам дейт. Караңыздар. Сонун. Мен түшүндүрүп берем эми. Ошону түшүнбөй жатам дейт. Мурда ишенбейт элем, ал сен сабагыңан кийин ишендим дейт. Мен дагы түшүнбөйм дейт. Караңыздар, түшүнбөгөндөр үчүн инвестиция деген бул эмне? Инвестиция деген бул акчанын өзү иштеп, сиз иштебейсиз, ал жерге сиз аралашпайсыз. Сиз инвестиция кылган акча өзү иштеп, ошол заводдо, ошол фабрикада, ошол компанияда, ошол өндүрүштө, ошол бизнесте өзү иштеп, сизге акча алып келген процесс инвестиция деп аталат. Бул инвестиция, сиз жумуш. Бул акчанын иштеши. Түшүнүңүздөрбү? Инвестор деген ким анда? Өзү иштебей, акчасын иштеткен адам. Мисалы, мен өзүм иштеп жатам. Сиз иштеп жатасыз өзүңүз. Мен параллельно активный инвестор болотом да. Параллельно өзүм да иштеп жатамын, анан акчамды дагы иштетип жатамын. Инвестор, активный инвестор. Анан пассивный инвесторлор бар, алар эмне кылат? Алар өздөрү иштебейт. Алар акчасын жумушка киргизип коюп, ошол акчадан жеп, түшкөн акчадан жеп, жашап жүрө берет. Бул деген түшүндүңүздөр, инвестиция деген бул сиз катышпай, өз алдынча акчаңыздын иштеп, сизге акча алып келген процесси инвестиция деп аталат. Ал эми инвестор бул өзү иштебестен, бизнесмен мисалы өзү иштейт, кошулуп алып, рабочий тоже өзү иштейт, иштебесе акча жок. Инвестор иштебесе деле, бирок ал акчасын иштеткен адам болгон үчүн анда дайыма акча бар. Түшүнүңүздөр, Бүгүн мен сиздерди инвестор кылам, даярсыздарбы? Инвестицияга салынган акча чыгара албайт да, дейт. Келишимде канча убакытка салсаңыз, ошол убакытта гана чыгара аласыз, мыйзам боюнча. 1 жылга салган болсоңуз, 1 жылда чыгара аласыз. 6 айга салган болсоңуз, 6 айда чыгара аласыз, салган акчаңызды. Кошулуп иштеп көбөйгөнү менен кошуп 3 айга келишим түзгөн болсоңуз, 3 айдан кийин чыгара аласыз. Мыйзамга ылайык да. Бүгүн мен сиздерди инвестор кылам. Ким даяр? Жазабыз. Мен чындап даярмын, жөн эле жазбагыла. Чындап даярмын деп дегендерди жазгыла, периштелер оомин десин. Аллахым бүгүн силерге ырызкы берсин. Чындап мен даярмын, мен инвестор болом, мен кантип эле адам кылганда адам кыл, мен ушинтет элем да. Мен келин болуп келгенде мен кайнем айтат эле да, апам. Эмне кыла албайм дебе, билбейм дебе. Мындай умтула берсең, адам кылганда адам кылат да деп, бас үйрөнөсүң, сенин деле колуңан келет деп, аябай жакшы таптап мындай көп нерсе үйрөттү да маңачы. Мен нан жапканды билбейт болчумун, плов аш демдегенди билбейт болчумун, камырды толком жая албайт болчумун. Мага ушу жууп тазалаган, арчыган, эшик шыпырган, ушундай эле нерселер мындай более колуман жакшы келет эле дагы, бирок мындай тамак аш жака, бир аз расчет мындай нерселерим жок болчу да. Даже тандырган нан жапканда деле адам кылганда адам кылат да деп. Анан мен өзүм атам да ушинтип айтчу да. Адам деген дайыма бир нерсени үйрөнгөнгө мындай шыктанып, аракеттенип туруш керек деп айтчу да.
келсем кайненем да биякта ошондой эме менен жашайт экен. Анан ошентип жүрүп эле мен бир күн ой жүгүртүп атам, оюмда мынтип атам да, кандай эле адамдар инвестиция кылып атат, мисалы кандай эле адамдар акчасын башкарып атат, значит ошолорду адамдар кылып атат, айбандар эмес. Мен деле адаммын го, значит мен деле колуман келет деп не болуп калыппын, уже мышление ошого калыпты. И мен силерге ошону айтам бүгүн. Сиздердей эле айымдар инвестор болуп атат. Мына мен деле сиздердеймин, эч айырмабыз жок. Болгону мен 5 жыл эрте баштадым, сиздер эми баштап атасыздар. Айырмабыз ушул эле. Эшикке чыгып турабыз, балам? Бүтөйүн деп калдым. Ошон үчүн ким чындап даяр болсо жазыңыздар. Анан мындай жөн эле өзүңөрдү дагы ойнотуп, алдап, жанагындай эмоциональный качеля кылбаңыздар. Ким даяр болсо, так. Ким даяр болсо, анда дагы да сиздердин даярдыгыңыздарга ишеним кошуу үчүн, же болбосо мындай бир мүмкүнчүлүк жол көрсөтүү үчүн муну карап көрүңүздөр. Это просто расчет, который силердин мээңер вау деп ишене турган. Жөн эле 100 сомдон чогултсаңыздар, күнүнө 100 сомдон жөн эле чогултууда айына 3000 сом акча чогултасыңар. Бир айда 30 күн бар, күнүнө 100 сомдон чогултсаңар 3000 акча чогултасыңар. Турабы? 10 жылда жөн эле чогултсаңыз 360 000 сом акча чогултасыз. Просто так. А эгер айына ошол 3000 сомду инвестиция кыла турган болсоңуз, молодцы, даяр экенсиздер, азаматсыздар. Караңыздар, айына ошол 3000 сомду инвестиция кыла турган болсоңуздар, 761 700 сом акча болот атат. Көрдүңүздөрбү? Значит, просто так чогулткан выгодный бекен, или сразу одновременно инвестиция кылган выгодный бекен. Жөн эле чогултуп үйдө басып жатпай, ошол эле убакта сразу инвестиция кыла турган болсок, биз 2 эсе акчага ээ болуп атабыз. Көрдүңүздөрбү? Ошол эле убакыт, ошол эле аракет, ошол эле сумма, просто сиз чогулткан суммага акча өзү иштеп, дагы ошончо өзүнө акча кошуп жатат. Это есть что? Инвестиция. Мынакей силер түшүнбөй жаткан инвестиция деген ушул. Эми инвестициялык рынок бар, ал жакта кандай инвестиция? Мисалы, караңыздар, күнүнө 30 сомдон чогултсаңыздар, айына 1000 сомдон чогултуп, жөн эле чогултсаңыздар, 10 жылда канча ай бар? 120 ай бар. 10 жылда 120 000 акча чогултасыңар. Просто так чогултсаңар, жөн эле үйдө чогултуп, копилкада чогултуп жүрө берсеңер да, мисалы. А бирок инвестицияда ошол эле 120 000 сомуңар 383 000 сом болот. Көрдүңүздөрбү? Кандай деген большая разница бул жерде. Жактыбы инвестиция? Азыр эгер жакты десеңер, мен силерге кандай түрлөрү бар айтып берем. Жактыбы? Жакты деп жазыңыздар. Кимге жакты чындап? Акчанын өзүн иштегени. Мен азыр кандай инвестициянын түрлөрү бар болгондо дагы адал түрлөрүн үйрөтөм. Потому что мен өзүм ошол адал инвестицияны жасап келем, жана адал инвестицияны сиздерге не кылам? Үйрөтөм. Кандай инвестициянын түрлөрү бар? Мынакей, молодцы, жакты дейсиздер. Мудараба. Мудараба — это именно тот инструмент, который сиз сразу чогултасыз. И еще бул ушундай инструмент, даже күнүнө 20 сом, 10 сом салсаңыз деле кабыл ала бере турган инструмент. Элестетиң. Мен инвестиция кылган жылдарда мындай прям мындай удобный инструмент жок болчу. Айына бир жолу биз пополнение кыла алат элек. Кээ бирки инструменттерде вообще такыр тие албайт болчук. Өзү иштеп, ал мындай как баягындай замороженный форматта өзү иштеп эле бир жылда бир эле доходубузду ала алат элек. Мурда мен баштаган жылдарда, это где-то 21 жылдарда, 23 даже. А мудараба бүгүнкү күндө, тем более адал форматта, адал инвестициянын инструменти, сиздин акчаңыз адал рынокто адал көбөйүп иштейт. Сиз айына айтып атпаймынбы, бир ачып алып эле күнүнө 20 сом, 30 сом, 50 сом салсаңыз деле боло берет да. Ошентип отуруп, сиз кантип бир айда бир нече акча чогултканыңызды билбей каласыз. И плюс бул жерде жөн эле чогулуп турбайт. Акчаңыз автоматически, жана автоматтык түрдө дегенче, автоматически ал акча инвестицияда болот. Сиз сала бересиз, чогултуп. Ал сразу иштей берет на автомате. Түшүнүңүздөрбү? Это тот, который инструмент.
Андан кийин мушарака деген да түрү бар, это партнерский. Бул кандайча, мисалы мушарака деген бул ошол түшкөн пайданы теңме-тең бөлүшүү деген формат. Адал баягы тең бөлгөндү теңирим сүйүптүр дегендей эле тең шериктештик иштешүү. Сиз иштебейсиз, ошол сиз бизнеске, кандайдыр бир бизнеске, даяр бизнеске акчаңызды салып, финансы жагын финансировать этип каржылап бересиз, как инвестор. Ал бизнести, ишти, процессти, команданы өзү карайт, оборотту да полный өзү карайт, сатууну, башканы полный өзү карайт. Сиз акчаңызды берген үчүн ал бизнес өзүнө жумуш тапты. Экөөңөр чогуу кылган оборотту экөө теңме-тең бөлүп алды. Бул мушарака. Мындай бизнестерге дагы Кыргызстанда инвестиция кылып, айына дивиденд алып жаткан инвесторлорум бар. Дальше отурабыз, азыр мен айтып берем. Көргөзүп берем, то есть. Андан кийин ислами лизинг, иджара деген бар. Тоже менин окуучуларым жана мен өзүм 5 жылдан бери буну туруктуу жасап келем. Жасагандан бул жакта буйруса сонун акчаларымды чогултуп, ошол эле убакта инвестиция болуп, өздөрү иштеп дагы башында активно мен кошуп, мен салып, үстүнө мен көбөйтүп ушинтип аттым. Азыр даже мен азыр үстүнө салып кошпосом деле өзү иштеп көбөйө турган жакшы деңгээлге келип калды. Ошол деле 100 сом, 1000 сомдон эле башталган өзү негизи башы. Адал акциялар, дүйнөлүк акциялар, Кыргызстандын акциялары, көпчүлүк кызыгып аткан Манас аэропортунун акциясы. Азыр мына уже биздин банктар, мисалы М-банк өзүнүн акциясын чыгарып баштады. Ошол сыяктуу акциялар. Алтын, күмүш деген баалуу таштарга болгондагы, баалуу металлдарга болгондагы инвестиция. Алтын адалбы? Күмүш адалбы? Өндүрүлгөн таза болсо. Бул реальный активдер. Бул жака дагы инвестицияларды кылсак болот. Куйма алтындарга, куйма күмүштөргө, же болбосо мондай тагынчак издельный форматтарга кылсак болот. Болгону кантип кылганды билишибиз керек. Кыймылсыз мүлк. Кыймылсыз мүлк. Кыргызстанда эң өнүккөн инвестициялык тармак бул кыймылсыз мүлк. Квартиралар, коммерческий помещениялар, жер тилкелер, под бизнес жанагындай помещениялар, кыскасы бүт ушул кыймылсыз мүлктүн бардыгы инвестиция кылсаңыздар болот. Мал жандыктарга болгон инвестиция тоже Кыргызстанда 3-орунда турат. Бак тарактарга болгон 5-орунда турат, но ошончо деле кылса болот. Бак тарактан инвестиция кылып тоже мисалы бир шабдал эгип койдуңуз, көп көчөт, бир 100 дейли. 3 жылдан кийин көрүңүз да, ал сизге канча акча алып келет вообще. Сиз эгип расход кетиргенден да көп да. Вот дал ушундай инвестициянын түрлөрү бар. Эми ижара, мудараба бул мен сиздерге келтирген мисал, азыраак сумма менен баштоо мүмкүнчүлүгү бар. Именно ижара, мудараба, адал инвестициясын сиздер 1000 сом менен болгону, андан да андан бир аз көбүрөөк суммалар менен, азыраак сумма менен баштоо мүмкүнчүлүгү бар бүгүнкү күндө. Ал эми мушаракада эле, мисалы мушарака деген түрүндө биринчи айдан эле 25 000 сом киреше алды деп айтып атпаймынбы окуучум. 300 000 сом менен баштап, именно мушаракага инвестиция кылып, айына 25 000 сомдон дивиденд алып жатат. Дал ушул так, жактыбы? Ким инвестор болуп бүгүндөн калбай уже акча топтогусу келип калды. Мен бүгүн сиздерди инвестор кылам деп айттым. Сиздер даярмын дедиңиздер. Ал оюңуздардан кайта элексиздерби? Бүгүндөн калбай акча топтооңуздар келип калдыбы? Ким инвестор болгусу келип калды? Жактыбы негизи эле? Жакты. Анда эмесе могул видеого көңүл буруңуздар. Кошумча. Андан сырткары дагы менде конок бар болчу. Кубантам беле. Жазып койсоң. Азыр мен сиздерге могул видеону коюп берейин. Андан кийин бир окуучум бар. Азыр видеону жакшылап угуңуздар, 52 жаштамын. Эч жерде иштебейм. Азыр ушу 5 неберем менен үйдө отурам. Мен да мигрант болуп 20 жыл талаада иштегенмин, Москвада иштеп, ушу 4 баланы үйлүү жайлуу кылып, Аллахыма шүгүр, мээнетибиз кайтты. Кудайга шүгүр, бирок ошонун ичинде да көп жолу ушу сабатсыздыгымдын айынан канча жолу акча эркиндигине чыгам деп аракет кылганмын, бирок нечен жолу алданганмын. Ушу ипотекага үй алам деп 2 миллиондон ашык акчам алдаттым. Инвестицияга салам деп 700 миңдей акчам алдаттым. Анан ушу сабатсыздыгымдын айынан ушинтип
акча чогулта алган жокмун да. Анан ушу Инстаграмдан көрүп отуруп эле ушу Асылгүл Исламованын мен инвестор курсунун бекер 3 күндүк практикумуна катышып калдым. Андан кийин курсту окудум. Мен инвестор курсун окудум. Азыр болсо миллионерлер клубуна мүчө болуп, ооба, мүчөмүн азыр. Март айынан баштап чогулттум акча. Системага түшөйүн деп аракет кылып атам, түшүп калдым уже. Акчаларды бөлүштүргөндү Канча үйрөндүм. акча чогултуп, Алмагүл эже, канча акча чогултуп, анан инвестиция баштадыңыз? Март айынан бери 300 миң акча чогулттум. Ошо чогулткан акчаны чогултуп, буга чейин эмоция менен эле покупка кылат болчумун, эч кандай акча чогултпайт болчумун, колума акча түшөр менен жок кылганга шашчумун. Азыр болсо бөлүштүргөндү үйрөндүм. Аябай ыраазычылык айтам Асылгүлгө. 300 миң акчаны чогултуп, Асылгүл менен партнер болуп даярдык бизнеске акча салдык. Ушу курстан окуп, үйрөнгөн билимиме таянып. Кечегинде ушу көлдө эс алып жүрсөм, биринчи айлык дивидендим түштү, 25 миң. Кубанычым койнума батпай, Алла таалам жакшы дем алып кел деп, монтип сыйлап атыптыр да, ушу илимге, билимге умтулганым үчүн деп, ыраазычылык айтып Чындыгында ошондой болду. Ооба, аябай сезилип, мен тим эле миллионер болуп кеткендей болуп, мен канча жолу алданганмын, мындай акча дивиденд деген вообще түштө да кирген эмес. Мен дивиденд алам деп ойлогон да эмесмин. Ушул курстарды окуп дивиденд алганым үчүн аябай кубанычтамын. Мисалы мен ушул жашка чейин мен канчалаган миллион миллиард акчаларды тапканмын. 20 жыл иштеп, бир эле жумушта эмес, 3-4 жумушта иштечүмүн, чуркап, Москвада бир 4-5 эле саат уктачумун. Атак балдарымды чоңойтом деп, ушу өзүм жалгыз чоңойттум, 4 баланы үйлөп жайландым. Аллага шүгүр, азыр 14 неберем бар. Ушу неберелерди бутуна тургузуп окутуп атам. Ушу сабаттуулукту азыр сага жолугуп, ушу сабатсыздыгымды жойбогондо дагы деле ошол эле темпте кетмекмин мен. Ошол акчаларды ошондой эле сапырып эле оңго солго эле жок кылып, чогултуп эмне экенин, системам эмне экенин, кантип акча башкарат, кантип акча эркиндигине чыгат деген ойлор такыр жок болчу менде. Ушу тапканым эле. Бирок аябай жакшы нерсеге жумшап атам деп ойлочумун мен деле, ушу балдарым келетигине. Бирок эч качан чогулткан эмесмин. Бүт эмоция менен эле билим албай туруп эле эметкен үчүн көп алданып калыпсыз да. Азыр билим алып, биринчи акыл билимиңизге инвестиция кылып, анан баштаганыңыз үчүн дароо жемишин көрүп атасыз. Биринчи адам өзүнүн билимине инвестиция кылыш керек экенин айткым келет азыркы айымдарга. Сонун. Билимиң жок болсо жөн эле Дарика эже, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Ассалому алейкум. Кош келдиңиз. Алейкум ассалам. Рахмат. Биз сиз комментарийге жазып калдыңыз эле, мен пока приглашение берип тура берейин десем, уже сразу кошулуп калдыңыз, сонун. Наркы видеобуз деле бүтүп калды болчу. Ал видеодо ошол 300 миң сом мен инвестиция кылган эжебиз 25 миң сом алган дивиденди тууралуу айтып берди. Ал эми азыр болсо сизди угалы, келиңиз эже. Качан келдиңиз, кантип келдиңиз? Мен бу июнь айында келдим да. Мен буга чейин мен дагы аябай көп банкрот болгом. Мен мындан 6-7 жыл жолдошум каза болгондо, ошол убакта баягы стрессте турган убакта бир жакын эле тааныштарым келип, эже эми жездем жооп ага турган. Неме акчаңызды мага бербейсизби? Мен ай сайын баланча миң берип турам деп 800 миң сомду алып, ай сайын 90 миң 100 миңден берип турам деди да. Анан баягы ойлонбой туруп эле берип койдум, ошоюнча таппай калдым. Андан кийин деле баягы неме ар кайсы жактарга бере бердим. Мен ай сайын берип турам. Анан кайта өзүң акчаң берет экенсиң, кайта жаман көрүнөт экенсиң да. Анан өзүң да кайгы тартып берет экенсиң. Баягы берет болду экен, бул айда келет болду экен, келбейт болду экен деп өзүңчө өз кайгы, өзүң акчаң өзүңө кайгы болот экен да. Анан ушундай болуп жүргөн убакта Асылгүл айымдын алтын кыз экенсиң, кызым, жүрөгүң ушундай кенен, ачык кыз экенсиң, кыргыз элинин энелери ушундай билимдүү болсун, сабаттуулугу ачылсын деп жакшы ниетте ушу немени ачканыңа аябай сүйүнөм. Эгерде эне билимдүү болсо, балдары билимдүү болот. Балдары билимдүү болсо, өлкөбүз бекемдейт. Билимдүү баладан билимдүү балдар чыгат. Акыл эстүү, ыймандуу, ушу өлкөнү бекем кармай турган балдар чыгат да. Анан инвестиция десе эле биз баарыбыздын эле немебизде баягы
сиз айткандай көп акчасы бар кишилер мен ойлошум бир 2 миллион 3 миллион доллар болгондор инвестор болуш керек депчи. Көрсө андай эмес экен. Мен аябай ыраазымын. Мен июндан бери окуп атам. Окудум. Окуган менен сразу эле немени ачтым. Мударабаны ачып эле ай сайын неме салып аттым. Азыр бир 20 миңдей болуп калды. Молодец. Канча убакытта 20 миң болду же? 2 ай болуп калды уже. Сонун. Канча Күнүнө 1000 сом менен түшкөндө эле. баштагансыз? 1000 сом менен баштадыңыз Ооба, беле? ооба, түшкөн сайын эле сиз биринчи ачтырганда эле неметкем, анан түшкөн сайын эле сразу ошол жака котором да, акча түшө бермей эле Эң сразу ошол жака сонун, эң котором. сонун. Азамат. Андан кийин лизингке салдым 100 миң. Өзүмө салдым, анан кызыма салдым. Машалла. Анан могу биринчи күнү алтын алдым. 2 грамм. Кеше жакында Немеге бар. алдыңыз, Немеден национальный банкка барсам, 1 граммдыктар жок экен, 2 граммдыктар бар экен. Анан ошондон алтын алдым. Анан кийин могу акцияны алайын деп аттым эле, бүгүн көлдөн келдим. Понедельник Кудай буйрса акцияга неме кылам, аракет кылам. Акция чыгарылыш болду. Ооба, эгер жетишсеңиз, калган болсо Буйрса понедельник деп атам да, себеби бүгүн көлдөн келип калдым, бир жумуштар менен барып, ошол жакта бир 5-6 күн жүрүп калдым да. Анан мен бу жерде окуган айымдардын баарына айтат элем, ушундай жакшы нерсе келип атканда баарыңыздар пайдаланып калыңыздар. Сабаттуулукту ачканда мындай көзүм ачылгандай болду да менчи. Себеби мен анча мынча ай сайын түшкөн немем бар. Ошолорду деген ар кандай эле кетире берчүмүн, эмоция менен неметип, анан тиги конокко барып, анан ушинтип эле жок кылып койчумун. Анан бир эле немем баягы алтынды силикат алган билчүмесмин да. Мындай алтындардан ала берчүмүн да. Мындай алтындардан алып эле изделие алып элечи. Кыздарыма, балдарыма кийинки керек болот деп эле ушинтип ала берчүмүн да. Мындай силикат алганды билчүмесмин. Анан ушундай кантип алганды, буюрса. Азыр аябай сүйүнүп атам, ушундай жолдордун баарын ачып бердиң Асылгүл айым. Сизди тапкан ата энеңизге 1000 мертебе ыраазычылык, аман эсен болушуп, сиздердин бактылуу немеңерди, жакшылыктарыңарды көрүп көп жашасын. Мен сага аябай ыраазымын. Сага окшогон кызды тарбиялап, жүрөгү кенен, элге жакшылык кылайын деген. Мен сага аябай ыраазымын, Асылгүл. Рахмат, Алла разы болсун баарыбыздан. Рахмат чоң. Сиз дагы мына жашыңызга чек койбой, кеч болсо дагы мындай кеч эмес негизичи, ар бир учур ошол самый идеальный учур, который баштаган. Бирок сиз өзүңүзгө чектөө койбой, жаштарга үлгү болуп, келиптирсиз да. Рахмат. Анан сонун мындай көрсөткүчтөгү инвестицияларды жасап жатыптырсыз. Мен сиз менен бүгүн биринчи жолу көрүшүп атам. Мен өткөндө мен баягы Инстаграмдан көрүп неметтим го, анан атайын бардым да, баягы жандуу жолугушуу болду го. Бишкекке келдиңизби? Мен Бишкекке барып анан неме сүрөткө түштүм, анан баягы көп кишилер болуп калып, анан мен неме кенен сүйлөшө албай калдым да. Анан ошондо көрүп Инстаграмда кандай көрүнсөң андан сулуу кыз экенсиң. Жүрөгүң мондай таптаза, неме кандай деп кой, кыргызда жүрөгү деңиздей терең деп коет го, көлдөй терең кыз экенсиң. Рахмат эже, чоң рахмат. Жаркырап турат экенсиң. Анан сразу эле толкунданып келип, анан сразу комментарий жаздым да, ушундай толкунданып келдим, ушундай жакшы кызды. Сага окшогон кыздар көп болсун, алтыным. Рахмат эже. Сиз да ден соолукта болуңуз, ушул жасап жаткан инвестицияларыңыздын пайдасын, жемишин көрүңүз, жакшылыктарыңызга иштесин, насип кылсын. Аллахым сизге дагы көп uzun өмүр берсин, берекелүү. Рахмат эже, сизге чоң рахмат атайын чыгып бергениңиз үчүн. Жогоруда X'ти басып чыга берсеңиз болот анда. Мынакей айымдар бизде болсо ушундай өсүүлөр, ушундай чын эле бир убакта менин чоң максатым болчу. Мен өзүм эле эмес, мен өзү жаш кезимде мугалим болгонду жакшы көрчүм. Бирөөнү бир нерсеге үйрөткөнгө ушундай бир аз кызыгуум бар болчу. Анан мугалим өзүм боло албадым го, бирок мына онлайн жашоо биздин мына коронавирус деле негизи жакшы жашоо берди аркасынан, онлайндашып калдык да, мындай ушундай иштеп калдык, ушундай элге чыгып калдык дегендей. Анан ошондо мен ушул мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, анан айттым да, ушунча үйрөнгөн нерсемди мындай элге берсем дегенчи.
бир убакта ошол чоң максатым болчу. Ушул максаттарым бүгүнкү күндө сонун орундалып, ишке ашып, өзүм эле эмес, өзүмө аркаман бир топ ушундай айымдарды өстүрүп, результатка алып келип, ушундай ыраазычылыктарын алып турган кезим дагы да узагына Аллахым сүйүнсүн. Эми караңыздар, мындай результаттар, мындай инвестициялар, мындай жетишкендиктер, мындай акчалар сиздердин деле колуңуздардан келет. Ар бириңиздердин. Сиздер сыяктуу эле булар да өзүңүздөр угуп атасыздар. Мен деле ушундай акысыз 3 күндүк практикумга келгенмин, андан кийин курсуңа кирдим деп айтып атышпайбы? Сиздердей эле булар дагы изденип келген. Ошондуктан мен ойлоп турам, азыр бул жерде сиздер мен даярмын дедиңиздер. Анан уже мындай инвестор болгуңуздар келип кетти. Уже кызыгып сонун суроолор жазып атасыздар. Кантип болобуз, каяктан болобуз, качан үйрөтөсүң деп. Негизи, эгерде ким менен иштешип, акчаны башкарып, топтоп, мен сиздерге бүгүн 2 күндөн бери сонун түшүнүктөрдү бердим. Инвестор болом деген айымдарды мен өзүмдүн автордук "Мен инвестор" аттуу курсума чакырамын. Бул курсумду мен быйыл гана алып чыктым. Себеби 5 жылдык тажрыйбанын негизинде алып чыккан үчүн, алып чыккандан бери эле буюрса сонун ушундай. Себеби элге дагы ушул билим керек болуп турган экен. Себеби мошенниктер көп, жалганчылар көп, жалганчы компаниялар толтура, мошенник компаниялар толтура, мындай нелегальный, легальный, без регистрации иштеп жүргөн, калп эле элдин акчасын сыртка алып алдап кетип аткан сабатсыз элди алдаш оңой да. Ошол эмелерди көрүп, самый момент мен ушул билимди адал жагын, мыйзамдуу жагын алып чыккан үчүн көпчүлүккө мындай көрүп атасыздарбы, мен алдандым, ушунча азыркы эжеде эле жөн эле бирөөгө 800 000 акчасын карматып коюптур. Ошондой биздин өзүбүздөн эле чыккандар, анан сыртка көбүнчө биздин акчалар сырттан келип бизди алдап кетишет. Ошолорго мен именно адалдуусун, мыйзамдуусун көрсөтөйүн, балдарга, Кыргызстанга дагы ушул айымдардын түшүнүгүнө, ушу алданбай өздөрүнүн акчаларына ээ болуп жашашына себепчи болсун деген курска мен сиздерди чакырып жатамын. Эгер мага келсеңиздер, кандай жумуштарды жасайбыз жана адал инвестициянын кандай түрлөрүн үйрөнөбүз, сөзсүз түрдө бир сир айтып өтөйүн. Эмнени үйрөтөсүң, эмнени окуйбуз дешиңиздер мүмкүн да. Биринчи эле онлайн. Биринчи күндөн баштап эле акча топтоп баштайбыз. Себеби топтоп сразу инвестиция деп атам. Биринчи күндөн баштап эле чыгаша кирешеңиздерди жазып, күндө анализ жүргүзгөндөбүз. Максат коюп, жана максатыңыздарды учкай мен койдурдум, просто эркиндик суммаңарды тапкыла деп, ошо мээңер мындай автоматически иштесин деп. Максат коюп, максатка карай акча бөлүштүрүп баштайсыз. Уже сиз максат койгондон кийин уже акчаңыздын бөлүштүрүү системасы өзгөрөт жана жаңы мындай система жаралып баштайт. Айлыгым жетпейт, минуска кирип кетип атам, канча тапканымды билбейм, коротконумду билбейм деген көйгөйлөрдөн уже арыласыздар. Потому что курста программа ушундай, ал көйгөйлөрүңүз дароо чечилет. Карылыгыңыз үчүн алгачкы эсеп счетуңузду ачасыз. Инвестициялык алгачкы эсеп счет, который сиздин карылыгыңыз үчүн. Карылыгыңызда ошол счет сизди бага тургандай болуп. Андан кийин күн сайын топтогон акчаңызды чыгаша кирешеге жазып, финансылык дисциплинага түшөсүз. Топтогон акчаңызды бөлүп отдельно инвестицияга деп, анан чыгаша киреше жазып, финансылык дисциплинага түшөсүз. Көпчүлүктүн финансылык дисциплинасы жок. Бүгүн жазат, эртең таштап коет. Бүгүн эсептейт, эртең башым ооруп атат дейт. Дисциплина жок да, туруктуулук жок. Даяр техника, инструкцияларды берип турамын. Күн сайын ошолордун жардамында ар бир келген акчаны уже сиз туура бөлүштүрүп каласыз. Мени сүйлөп дагы сиздерге айтам, аны көрсөтүп дагы керек болсо колуңарга материалдан берип беремин. Вот ошол материалдардын үстүнөн иштеп, жазып, бөлүштүрүп, кадимкидей бир айда инвестор болуп чыгасыздар, Кудай кааласа. Топтогон акчаңызга жараша инвестиция жасап баштайсыз. Мен мисалы айтпайм сизде мынча акча болуш керек деп. Канча акча топтосоңуздар, ошол топтогон акчаңызга жараша инвестициялык инструмент тандап, ошол жака инвестиция кылып баштайсыздар. Могу жерде эле айтып атпайбымы? Биринчи мударабадан баштадым, потому что акчасы аз болчу. Ошол аз суммага аз дегеним, акчасы ошол мударабага жетти да. Андан кийин лизинг ачтым, анан кечегиде алтын алдым, эми акция алайын деп турам деп атат да. Мен үйрөтөм да курста, инвестордун инвестиционный портфели болуш керек, ал портфелде жок дегенде инвестициянын 4 түрү болуш керек деп. Потому что инвестиция моундай болуп иштейт, көтөрүлүп түшүп иштейт. Инвестиционный рынок ошондой да, бирөө көтөрүлгөндө экинчиси түшөт. Негизи эле өзү экономический рынок ошондой да. Эгерде сиз бир эле тарапка инвестиция кыла бере турган болсоңуз, азыр мисалы эптеп эле мударабаны үйрөнүп алып, или только эле алтын алып баса берсеңиздер, бул деле мындай туура эмес болуп калат да. Алтын
алттын баасы түшүп кетсе, сизге акча керек болуп калса, бир эмеңизди жабайын десеңиз, или какой-то бир сонун мүмкүнчүлүк болуп калды, бир жерден жакшы бир жер чыгып калды, или бир сонун квартира чыгып калды, выгодный предложение болуп калды, сиз алып коеюн десеңиз, сатайын десеңиз, ал баасы түшүп, рынок аны ылдыйга чаап турган болсо, сиз кыла албайсыз да. А башка инструменттериңиз болсо, көтөрүлгөн жагын алып ошол жактан иш бүтүрө бересиз да. Ошон үчүн топтогон акчаңызга жараша инвестиция кыласыз, портфель түзгөндү үйрөнөсүз, инвестордун иш планын түзгөндү үйрөнөсүз, алтынга, акцияга, турак жайга кантип инвестиция кылуу керек экенин үйрөнүп чыгасыздар. Алтынга инвестиция кылуунун дагы өзүнүн эрежелери бар, жолдору бар. Эптеп эле банкка барып алып алыш эмес. Акцияларды туура алуу. Бүгүн мага жазды Кыргызнефтегаз мага эмеге чакырып атат. Мен ошону ала берсем болобу деп. Эч качан компания сизди баз менен келип акция ал деп чакырбайт. Алар мошенниктер. Мен даже курста кантип мошенник менен чыныгы инвестициялык компанияны айырмалай аласыздар, ошону дагы айтып үйрөтөм. Булардын баардыгын үйрөнүп чыгасыздар. Алтынга өзүнчө үйрөтөм, акцияга өзүнчө үйрөтөм, турак жайга өзүнчө үйрөтөм, мударабага өзүнчө үйрөтөм, мисалычы. Анан сөзсүз түрдө инвестициялык ишеничтүү компанияларга обзор жүргүзөбүз. Алар менен таанышасыздар. Кадимкидей адрестери, байланыш номерлеринен берилет. Брокерлердин номерлери да берилет. Брокерский компания менен таанышасыздар. Инвестиционный компания бир нечеси менен таанышасыздар. Жана ушулардын баардыгынын негизинде анан мыйзамдуулугун карап туруп, инвестицияларды анан буюрса чогуу эмне кылабыз, жасайбыз. Бул эми эгер мага иштешүүгө, ошол окууга, билимге келсеңиздер да, кандай инвестициянын түрлөрүн үйрөнөбүз. Мудараба, алтын, кыймылсыз мүлк, исламий лизинг, ижара, акциялар, Кыргызстандын дүйнөлүк акциялары, Apple'дын, например, акциясын кантип алабыз дей турган болсоңуздар, Тесланыкын, например, анан даяр бизнеске болгон инвестиция, бул жана мушарака, жана эже айтты го 300 миңден 25 миң алып атам деген, дал ошол инвестиция, мал жандыкка болгон инвестиция, бак дарактарга болгон, ушул түрлөрүн баардыгын буюрса биз сиздер менен курста өтө тереңдеп кирип, өтө майдалап үйрөнөбүз. Кимге жакты? Ким дагы деле жанагы чечиминен кайта элек? Мен инвестор болом, мен даярмын деген. Давайте плюс басабыз. Буюрса онлайн болот, ооба. Онлайн болот. Анан бул жерде биринчи сиздер курста финансылык сабаттуулукту үйрөнөсүздөр, андан кийин инвестицияга киришесиздер. Мен сразу сиздерди инвестицияга жасатпаймын, потому что сиздер акчаны башкарууну, система түзүүнү, аны анализ кылууну, бөлүштүрүүнү үйрөнбөй туруп, инвестиция кыла албайсыздар. Жана кылсаңыздар дагы 1-2 жолу кылып туруктуу кыла албай каласыздар да. Ошон үчүн биз биринчи 3 күн, 4 күндүктө сөзсүз түрдө финансылык сабаттуулукту үйрөнөбүз, андан кийин инвестицияга киришип кетебиз. Так, плюс басабыз. Мен өрт болуп баштадым дейт. Кимге жакты? Дагы деле ошол чечимде турасыздарбы? Албетте бул менин курсум 2 тарифтен турат. Онлайн жана офлайн. Офлайн бирок только Ош шаарынын жашоочулары үчүн. Ош шаарынан кимде ким Ошто жашайм, Оштон ушул барып келип офлайн окуган жакшы десеңиздер, офлайнын дагы өзүнүн баалуулугу бар. Күндө менен жандуу көрүшүп 2 саат суроо жооп там ал жакта өзүнүн баалуулуктары бар. Офлайндын. Ал эми онлайн форматы бул көпчүлүккө ыңгайлуу. Кайсыл региондон болбоңуз, кайсыл тараптан болбоңуз, онлайн формат негизи эң ыңгайлуу формат. Онлайндын баасы 50 миң сом, ал эми офлайндын баасы 100 миң сом. Кана ким даяр ушул акчаны төлөгөнгө, ушул акчаны төлөп билим алганга? Даярсыздарбы? Кимдин мээси уже отказ берип баштады? Ким кайта баштады? Жок, менин анча акчам жок, мен ошончо акча төлөгүчө андан көрө ушинтип эле кыйналып, карыз болуп, акча жеткирбей жүрө бергеним жакшы деп. Кимдин мээси артка тартып баштады? Ким кымбат деген ой келип атат кимге? Бул нормалдуу. Бул нормаль процесс, который мээ бизге бере турган, потому что биздин мээ жаңы нерсени оңойчулук менен кабыл албайт. Бирок ушул жерде күчтүү болуңуздар. Ушул жерде күчтүү болуңуздар. Мээ чындыгында бизге жаңы нерсени. Эмне үчүн күчтүү болуңуздар? Себеби мен атайын практикумдарга, именно ушул менин практикумга катышкандар үчүн өзгөчө сонун баа коюп бердим. 50% арзандатуунун негизинде онлайн форматка болгону 20 миң сом менен катталып окуп 1 айда инвестор болуп чыксаңыздар болот. Ал эми офлайнга келем дегендер болсо, кимдеги Ош шаарынан, анда
Менде отказ сразу дейт. Аха, кымбат деген ой келди. Вот, кымбат бул сиздерди чектөөчү ой. Көбүнчө кымбат деген адамдар баягы бир нерсени өзүнө позволять эте албайт, оңой жаңы нерсени жашоосуна киргизе албайт. Бирок караңыздар, сонун мүмкүнчүлүк. Мен айттым, ушул жерде мени башкарыңыздар, ушул жерде күчтүү болуңуздар. Мен сиздер үчүн, мен билем менин ушинтип иштешин билген үчүн, ушундай просто сиздерге мээңиздерге кичине атака кылдырып койдум да. Негизги 50%дык баа, дал ушул баа менен катталып окуп, мынакей, мисалы, сиздер сыяктуу эле жанагы эже окуду, марттан бери акча чогултту, чогулткан акчасын инвестиция кылды дагы, бир айда эле мага 20 000 төлөгөн болсо, ал 25 000 доходко чыгып алды. Бул кандай сонун? Билим акча алып келет бекен? Могул эжени караңыздар. Макул 800 000 акча жоготуптур. Магул курска келгенге чейин. Курска келгенден кийин бирок ошончо акча чогултуп, азыр билесиздерби, 100 акция канча турат? 2 грамм алтын канча турат? Лизингти 100 000 менен аштым деп атат. Еще мударабаны 20 000ге жеткирдим деп атат. Курстун ичинде эле бул. Себеп курс 10 күндүк окуу плюс 1 ай практикадан турат. Жалпы 40 күн биз сиздер менен чогуу болобуз. 40 күндө сиз бул курстун акчасын жөн эле актап чыгасыздар. Потому что мен ал жерде системаны кармап мен турам. Сизди настаивать этип, давайте жасаңыз, колуңуздан келет деп. Дал ушул баа 20 000, 30 000 сом онлайн жана офлайндар үчүн. Азыр мындай кылабыз. Жөн эле скидка берип койбостон, мен дагы кошумча сиздерге бонус мындай подход бергим келип жатат. Ким онлайн тарифиме азыр биринчилерден болуп катталса, биринчи болуп катталган 10 айымга мен сиз инвестор болгонго чейин жеке өзүм жетелеймин. Таштап койбойм. Сиз инвестор, бирок 10 айым деле. Шашылыңыздар. Ким биринчи болуп 10 айым катталса. Ал эми офлайн тарифиме катталган 5 эле айымга миллионер айымдар клубума 1 айга доступ жана автордук блокнотумду билекке бермекчимин. Ким офлайн тарифиме биринчилерден болуп 5 айым катталса, айымдар миллионер айымдар клубума доступ, ошондой эле өзүмдүн автордук сатууга чыкпаган блокнотумду белекке бермекчимин. Мен дейт. Сонун. Азаматсыздар. QR-код чыгарайынбы? Бул QR-код менен пока сиздер бронь кылып турсаңыздар болот. Пока курс башталганына бизде бир аз убакыт бар. Максимум 5-6 күн убактыбыз бар. Ошол убакытка чейин эгер бөлүп төлөйм десеңиздер болот. Анан жок, мен мындай дароо эле төлөйм десеңиздер дагы андан жакшы болот. Бөлүп төлөп берем десеңиздер андан да болот. Негизи эле менде бөлүп төлөө жагы дагы бар. Ал жагын дагы мен караштырып койгонмун. Атайын банктар менен келишим түзүп койгонмун. Мен айттым го, мыйзамдуу, уже мамлекетке налог төлөп, кадимкидей финансылык академия ачып, мындай официалдуу түрдө иштеп жатам. Ошондуктан именно ошол М+, Zero, Кештую деген адал рассрочка, мисалы, Исламиктин ичиндеги ошол эмелерде мен банктар менен келишим түзүп койгонмун. Пайызы жок адал жол менен бөлүп төлөсөңүз болот. Мисалы, курстун акчасы канча болсо, ошол акчаны жөн эле 4 айга, 3 айга, 6 айга банк аркылуу бөлүп төлөө жолун тандап алып окусаңыз дагы болот. Көп ушул именно бөлүп төлөө жолу менен келгендер именно ошону төлөш үчүн дагы акчаларын бөлүштүргөнгө вынуждена болушат. Бирок ошентип бул рассрочка аларга шылтоо болот, бирок ал ошонун негизинде акчаны бөлүштүргөнгө, инвестиция кылганга эмне кылып атат? Үйрөнүп атышат да. Именно. Так, мен онлайн плюс барбы дейт, QR-код бериңиз дейт. Хорошо. Мынакей, анда мен сиздерге QR-кодду чыгарайын. Мынакей QR-код. Ким онлайн катталам десе, анда өзүңүздөрдүн ордуңуздарды ээлеп баштаңыздар. Биринчи болуп катталган 10 айымга сиз инвестор 2 айда болосузбу, 3 айда болосузбу, 1 айда болосузбу? Кээ биркилер бар да аздан акча чогултуп, араң дегенде 2 айда, 3 айда болушат. Кээ биркилердин акчасы даяр болот, сразу болуп кетет. Мен кыскасы ошол сиз инвестор болгонго чейин жеке өзүм сизди жетелейм, бирок болгону 10 айымды гана. Ким азыр биринчи болуп төлөм жүргүзүп, курска чечим кабыл алып келсе.
Мен эмне үчүн мындай шарттарды коюп жатам? Себеби айттым го, мен мээнин иштешин билем. Мээ всегда отказ кылат. Жаңы нерсени мээ не хочет сразу кабыл алганды. Ошону билип мен сиздерге атайын мээ алдана турган немени берип жатам. Бирок мээбиз алданат, мен сиздерди алдабайм мисалы. Мен ошол сиз инвестор болгонго чейин мен сизди жетелейм. Качан сиз инвестор болуп чыгасыз, андан кийин кой берем. Негизи эч ким менен мындай кой бир ажырашып деле кеткен эмес. Баары эле кайра эле мен деле мындай эле калышат да. 6 айга канча болот? Караңыздар. Сонун чектер келип түшүп баштады. Өзүңүздөрдүн алгачкы орунуңуздарды ээлеп баштаңыздар. Бизде саналуу гана орундар бар. Мына оффлайнга дагы, онлайнга дагы. Мындай QR-кодду бронь кылып алыңыздар. Ким сопровождениега илешиш үчүн батыраак бронь кылып алып туруп, анан тезирээк бронь суммаңарды которуп, өзүңүздөрдүн орундуктарыңызды элесеңиздер болот. Бул жака уже бир топ эмелер келип атат, чектер. Сонун азаматсыздар, куттуктайм. Чындап инвестор болом дегендер. Сиздер чечим чыгардыңыздар, бирок действияны кошо элексиздер. Ким төлөм жүргүзсө, ким бронь кылса, значит чечимине действие кошту. Ошол жерде результат жаралат. Анан көбү чечим чыгарат, бирок кыймылга келбеген үчүн, действие кылбаган үчүн чечими жөн эле калып кетет. Ой фонунда или просто мындай эле жан дүйнөсүндө мындай бир ой толгоо болуп эле. Кыймыл кошулбаган үчүн ал жерде дагы эмне жыйынтык болбой калат. Так. Мен инвестор болгум келет дейт. Келиңиздер. Бөлүп төлөсөм болот. Азаматсыздар бронь кылгандар кантип бронь кылуу керек? Мынакей QR-код реквизит чыгарып койдум. Ушуну менен бронь кыласыздар. Анан менеджерлердин номери, сиздер группалардан келдиңиздер да, Бизде 4 группа активно иштеп жаткан. Ошол группалардан келдиңиздер. Группаларда менин жардамчы админ кыздарым бар. Сиздерди карап тейлеп тапшырмаңыздарды текшерип аткан. Кече сиздер менен иштешкен, бүгүн кечке сиздер менен иштешти ошол кыздар. Ошолорго сөзсүз өзүңөрдүн чегиңерди жөнөткүңүздөр. Сиздер жөнөткөн чектин сааты сиздер кайсыл эмеге элештиңиз? Сразу толук төлөм кылгандагы айым болду бизде. Сонун азаматсыздар. Сразу толук төлөм кылган даже 2 болду. Эң сонун. Мен бөлүп төлөйм, макул. Курс жакынкы күндөрдө башталат, буйруса. 1 жума. Бизде эми гана мынакей каттоо башталды. Буйруса 1 жумада башталып калат. Это максимум. Бронь 2000 сом, 1000 сом менен кылып жатышат. Желательно өзү 2-3 миң, 5 миң деп айтып атабыз. Анан адал рассрочка алып аткандар, М+тан, Зеродон эме алып аткандар, ошол обучение бөлүмүнө кирсеңиздер, финансовая академия Стамовой деп чыгат. Ошол жерди бассаңыздар, ошол жерден QR чыгат, ошону менен төлөй бересиздер. Рассрочка оформить ете бересиздер. Мен дагы 10 адамга кошулам, шашылыңыздар. Төлөм канча сомдон? Курстун баасы онлайнга 20 миң, оффлайн Ош шаары үчүн, Бишкек эмес, только Ош шаары үчүн 30 миң сом. Это мен бүгүн именно практикумдун катышуучуларына берген скидканын негизинде. Адал рассрочканы кантип алабыз дейт. М-банктын М-исламик окносунан аласыздар. 10 адам деп алып эле кайра ала бересиңерби дейт. 10 эле адамды санап алабыз. Чектеги саатын карап туруп 10 эле адамды санап алабыз. Оффлайн 1 ай окуйбуз. Оффлайн 1 ай окуйбуз. Через день болот, 2 сааттан. Оффлайнда финансылык разбор, баягы инвесторлордун жолугушуусу, инвест кассалар, финансылык трансформациялык оюндар, кыскасы эми оффлайн өзүнүн баалуулугу бар. Оффлайндын өзүнүн баалуулугу бар. Ал эми онлайндын өзүнүн баалуулугу бар. Окутуу канча ай? 40 күн эже. 10 күн окуйбуз, 1 ай практика кылабыз. Себеби инвестицияда практика важнее. Тем более менин алдымда, пока мени кой бербей, курс жабылбай туруп, группалар жабылбай туруп, 1 ай ичинде биз практика жасайбыз.
Бөлүп төлөгөндөр 10 айымга кирбей калабы? Кирет. Эгер азыр бронь кылган болсоңуз эле бронь суммаңыз кире берет да 10 айымга. А калганын бөлүп төлөө, рассрочка оформить этип бөлүп төлөй бересиздер. Главное азыр бронирование. Азыр 100 000 бар, көбөйтө аламбы? Аябай сонун көбөйтөсүз. Кимде акча бар болсо, акчаңар бар болсо, сонун инвестицияны дароо баштап кетесиңер. Кимде жок болсо, албетте биринчи чогултасыңар, сразу инвестиция кыласыздар. Тоже. Мен катталдым, эртең буюрса толук төлөсөм, ондук калкка илешемби дейт. Ким толук төлөм кылса, биз сөзсүз түрдө шарт кошуп беребиз буюрса. Толук төлөм кылгандар үчүн. Кантип кирешеге чыга алабыз? Кирешеге чыгуу боюнча дагы негизи инсайттар, мындай сунуштар айтылат. Кантип кирешеге чыгуу боюнча. Кирешеге чыгуу эми сиздин аракетиңизден жана сиздин жөндөмүңүздөн, кызыгууңуздан, жоопкерчилигиңизден көз каранды. Негизи кирешеге чыгууга азыр сонун толтура мүмкүнчүлүктөр бар. Мен кантип бөлүп төлөөнү билбей жатам. Менеджерге кайрылыңыз. Ибрагимова. Менеджерге кайрылсаңыздар, алар тезирээк сиздерге оформить этип берет. Мындай кылыңыз, тиге кириңиз, бул жагы мону басыңыз депчи. Менеджериңиздерге кайрылыңыздар. Билбейм, ол жак эме толуп кетип уже көрүнбөй да калды мага. Канча адам болду, толду, толбоду, мен билбейм, бирок болушунча шашылып бүгүн бүтүрө бериңиздер. Зерону кантип алат? Айылбанктан алат. Мен онлайнга окугум келип 1000 сом төлөдүм. Силер кантип билесиңер онлайн офлайн экенин? Баасынан билебиз, 20 000 которгондор онлайн окуйт, 30 000 которгондор офлайн окуйт. Биз баасынан билебиз. WhatsApp'та группадан келдиңиз беле? Мына Ибрагимова деген. Кыздар ким болсо ушул жерге жазып коюңуздарчы, менеджер издеп жатат. Офлайнда канча адам окуйт? 15. 15 окуду өткөнгүдө, кечегиде 18 окуду. Өзү негизи биздин место, который биз арендовать эткен место 20 месталык. Орундуктарчы, эми ал жерде мен жана жардамчым дагы болуп калса, 2 место биз менен болуп, ошо жалпы 20 болуп калдык да. 18-15 ушундай алабыз. Бир айымга бекер окутчу элеңиз го, ошого мени алыңыз суранам дейт. Мен кече бир эжеге кайрымдуулук иретинде бердим курсту. Ал эже өзү мугалим экен, көп жылдан бери жалгыз боен экен. Бирок ошол балдары чоңоюп калыптыр, бирок ошо балдарынан коркуп, намыстанып, анан ошол кичине карыз болуп калган экен. Суранып, мугалим экенин сыйладым. Анан жашын сыйладым. Кудайым бизге да ошончо жаш берсин, ошол жашка жеткирсин деп. Анан бердим. Мен өзү дайыма эле 2 жолдомо ойнотом. Анан 2 кайрымдуулукка 2 жолдомо берем. Бирок чындап зарыл керек болгондорго да. Понедельник төлөсөм, онлайнга төлөсөм деле 20 сом боло береби? Боло берет эгер азыр бронь кылып койсоңуз, хотя бы какой-то бир сумма менен. Анан сөз менеджер менен байланышып коюшуңуз керек болот, эгер ошондо анан болот. А так 20 000 сом бул бүгүн 24 саатка гана. Мен да бөлүп төлөө боюнча төлөйүн деген элем, бирок мен WhatsApp'тан келбедим, төлөй албай жатам. Сиз группалардан келбедиңиз, мындай эле эфирге кошулуп калдыңыз, тоже номер калтырсаңыздар, ушул Исабековна деген эже, анан кийин Ибрагимова мына эже, сиздер ошол номер калтырсаңыздар, бул жакта менде кыздар бар, сиздердин номериңиздерди алып, анан сиздерге байланышат. Ким Бишкектен болсо онлайн окуйсуздар. Берип бүттүм уже эмени. Сиз менен кантип байланышам дейт. Сабактардан байланыша аласыз. Анан кандай дагы байланыш? Консультация же эмне разбор болсо, жеке катка жазып байланышсаңыз болот. А так негизи через курс. Случайно кошулган болсоңуз, Шабданбекова Гульниза. Номериңизди калтырыңыз,
кандай сизге кызмат керек болсо же кеңеш же консультация эмне керек болсо деле ошол менеджерлер аркылуу номериңизди калтырыңыз тоже. Мен көрбөй калыпмын го дейт. Номер калтырыңыздар. Сабак сакталат только 24 саатка гана. Угуп көрө албай жатам. Макул уксаңыз деле боло берет. Мынакей айымдар номерлерин калтырып жатат. 556 менен 77 27 97 менеджер байланышсын дейт. Дагы ким менеджер таппай жаткан болсо, случайно кошулуп калып, группаларда жок болгон болсо, анда сөзсүз түрдө номер калтырып коюңуздар. Так, разборлор боюнча дагы менеджерлерден маалымат аласыздар. Так, дагы. Номер калтырыңыздар, кыздар жардам беришет. Жандуу жолугушуу болобу? Оффлайндагылар үчүн болот. Онлайндагылар үчүн курстун ичинде биздин курс жүрүп жатканда сиздердин активдүүлүгүңүздөргө карап болот. Бирок мындай толук болот деп алдын ала айтпайм. Так, номер Бишкекте жандуу жолугушуу кылыңызчы дейт. Жакында тренинг өтүп келдик. Бишкекте менимче ушун менен күздө болот го дейм. Бир жолку разбор боюнча айтып койсоңуз, лучше курста окуу жакшы. Ооба. Курста эми сиз мисалы разбордо, 1 сааттык разбордо мындай тез бат эле өтүп кетет. Анан все равно мен курстагы нерселердин баардыгын 1 сааттын ичинде сизге берип бүтө албайм да. Лучше сиз курста окусаңыз, курстун ичинде группаларда кайтарым байланыш учурунда, ошондой эле эфирлер учурунда деле разбор мындай одновременно, параллельно жүрүп кеткен үчүн сиз уже мындай алып каласыз да. Курс жакшы. Анан жеке мынтип алганда эми өзүңүз мындай эле эмеңизди айтып, албетте чечим аласыз, бирок все равно бир эле чечимге жооп алышыңыз мүмкүн да эми разбордо. Курста сиз канча деген нерселерди үйрөнөсүз да. Бирок баасы, мисалы, инвестиционный консультация или финансылык разбор кымбат эле турат, почти курстун баасынын жарымы да. Лучше курс окуп алган более выгодно. Мага чалышты кыздар дейт онлайндын катарына. Хорошо. Манас шаарына да келиңизчи дейт. Макул, буюрса ушул Манаска барышымдын бар өзү. Адал рассрочкадан төлөңүздөр. Разбор канча? Экинчи сабакты окуй албай жатам. Сумманы качан төлөп бүтүш керек? Эгерде өзүңүз эле рассрочка кылып алган болсоңуз, өзүңүз эле бөлүп төлөсөңүз, анда курс башталганга чейин. Биздин курс буюрса 1 жуманын алкагында башталат. Анан банк аркылуу алган болсоңуз, анда банк өзү сизге коюп берет, сизден сурап, же 3 айга, же 4 айга, же 6 айга. Мен кызыктым, бирок ушул моментте акча жок да. Керек нерсеге акча табабыз го. Мисалычы, мен өзүмө эмне керек болсо, мен ошол нерсе үчүн акча табам да. Кандай жол менен болбосун табам. Мен каалап, мен өтө мындай, мага керек нерсе болгон болсо мен табам. ОСО финансовый академиясы Тамой дегенби, адрес Кара Суу деген. Ооба, ошол. Оффлайн окуйм, мен котордум Бишкектемин. Жок, Бишкектегилер оффлайн окуй албайсыздар. Оффлайн только Ош шаары үчүн. Толук сумманы курс башталганга чейин төлөп бүтүшүңүз керек. Мен окугум келип атат. Медикмин, жалгыз боймун, балам иштебейт, кызым оорукчан. Мага бекер жолдомоңузду бериңизчи. Кап. Жолдомолорду уже берип коюпмун да. Курстун баасын укпай калыпмын дейт. 20 000 сом онлайн, 30 000 сом оффлайн. Банктан алганга жардам кылыңызчы оффлайнга дейт. Номер калтырсаңыз эже, Гүлзат эже, номер калтырыңыз. Гүлзат 86 деген номер калтырсаңыз, кыздарым байланышат. Анан Алтынай Чолуева деген эже да менеджер жазып койсунчу дейт. Сиздер номер калтырыңыздар, анан сиздерге ошол номериңиздер аркылуу менеджерлер жазат да. Номер калтырыңыздар. Буюрса, урматтуу айымдар, эртең 3-күн практикум бүтө элек. Эртең 3-күн биз сиздер менен
акциялар тууралуу, недвижимость тууралуу билим алабыз. Эртең мисалы акциялар тууралуу кантип алабыз, кандай акциялар бар, кызыкпы? Недвижимость тармагы мисалы кызыкпы? Кандай кылып канча сом менен недвижимость баштасак болот? Ошол кантип кыялыбыздагы үй квартираларды алсак болот мисалы? Дал ушулар боюнча эртең биз сиздер менен сүйлөшөбүз. Эртең практикумубуз бүтө элек, эртең дагы практикумубуз 3-күнү уланмакчы. Ал эми бүгүнкү күнгө мен сиздерге тапшырма берип өтөйүн. Тапшырманы өз алдынча аткарасыздар, өз алдынча аткарасыздар. Аткара бериңиздер. Ар бир тапшырма аткаруу бул өзүңүздөрдүн эле финансылык өсүүңүздөргө кошкон салым жана пайда. Сөзсүз түрдө. Бүгүнкү күнгө сиздерге тапшырма мына өткөн темаларга байланыштырып берейин, Мисалы бул жерде чогултуулар тууралуу айтып бердим, мен 100 сомдон күнүнө сиздер өзүңүздөрдүн акча азыркы жашооңуздарда эми азыр инвестицияңыздар азыркы жашооңор менен башталат да. Азыркы кирешеде туруп, азыркы таап жаткан акчаңыздар менен сиз инвестиция үчүн канча акча бөлө аласыз? Жана ошол инвестицияны эгер туруктуу 5 жыл өстүрө турган мындай токтотпой кармай турган болсоңуз 5 жылда канча акча болот эсептеп көрүңүз, 10 жылда канча акча болот эсептеп көрүңүз жана 20 жылда канча акча болот эсептеп көрүңүз. Ошол өзүңүздүн суммаңыздычы мисалы ай сайын мен инвестицияга 2000 сом бөлө алам десеңиз, 2000 сомуңуз 5 жылда канча болот, 10 жылда канча болот, 20 жылда канча болот мындай эметип көрүңүз, эсептеп көрүңүз. Именно инвестицияны атайын инвестициялык калькулятор эсептейт. Аны мен кийинки сабакта сиздерге именно ушул тапшырмаңыздарга жооп кылып чыгарып берем. Бирок силер өз алдыңарча просто чогултууну эсептеп көргүлө. Мисалы күн айына 2000 сомдон акча чогулткан адам 10 жылда канча акча чогултат? 20 жылда канча акча чогултат? Просто эсептеп көрсөңөр, мээңиздер кичине машыгат. Мээңиздер бир аз ойгонот. Анан мээңиздер инвестиция жасоого шыктанат, даярданат. Ошондуктан ушул тапшырманы мен сиздерге бердим. Бул тапшырма боюнча эртеңки 3-күндүн практикуму сиздерге жакшы жооп берет. Эртеңки тема, эртеңки инвестициянын түрлөрү, эртеңки инвестицияга терең киришүү сиздер үчүн сонун жыйынтык болот буюрса. Андыктан эртеңки эфирден көрүшкөнчө мен ойлойм бүгүнкү сабактан эле сиздер уже инвестор болгонго даяр болуп шыктанып чыктыңыздар. Ушул чечимиңиздерге бекем карманып, дагы да болсо төлөмдөрүңүздөрдү жүргүзүп, өзүңүздөрдүн ордуңуздарды ээлеп келиңиздер. Буюрса биз сиздер менен чогуу иштешип ошол ийгиликтерге баралы, баардыгыбызды Аллахым өзү колдосун. Анда эмесе бейпилтүн, урматтуу айымдар, жакшы жасаңыздар. Сиздерге бөлгөн убактым соңуна келип жетти. Так, катталдым буюрса дейт. Катталгандарды куттуктайм. Менеджердин номерин сиз номер калтырсаңыз жакшы болмок. Толуктоо болбосо кантип топтойбуз дейт. Аны да үйрөнөсүздөр курста. Бардык нерсеге жол бар. Мени унутпаңыз, мага жазып коюңуз дейт. Номер калтырсаңыздар аябай жакшы болмок. Тапшырманы айттым. Сиздер инвестицияга айына канча акча бөлө аласыздар? Ошол акчаны эгер чогултсаңар, 5 жылда канча чогултасыңар, 10 жылда канча чогултасыңар, 20 жылда канча чогултасыңар эсептеп келиңиздер. Ушул сиздерге тапшырма. Анан эртең калганын мен улантып берем. Сиздер жөн эле чогултуунун акчасын эсептеп бериңиздер, эсептеп келиңиздер. Ал эми эртең болсо мен сиздерге эгер ошол эле сумманы жөн эле чогултпай, одновременно инвестиция кыла турган болсоңуздар, колуңарда сумма таза чогулткан акча эмес, именно инвестиция болгон сумма канча болот экенин эртең мен сиздерге эсептеп берем, инвестициялык калькулятордун жардамында. Андыктан ошол нерсени сөзсүз так эсептеп келиңиздер, чтобы эртеңки цифралар сиздерге терең отуруш үчүн, терең түшүнүп кириш үчүн сөзсүз тапшырманы аткарып келиңиздер. Алла ыраазы болсун баарыбыздан. Сонун сабак болду. Рахмат.